Жаңы окуу жылын утурлай Бишкек шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы 9 объекттин курулушу боюнча иштерди активдүү улантууда. Апрель айында курулушу башталган номер 10 орто мектепте конструкцияларды бекемдөө менен капиталдык оңдоо иштери дээрлик 100% аяктап калды. Полун жыгачка алмаштырдык, жаңы биринчи сорттогу потологун жаңырттык, вентиляциясын жаңырттык, свет электричестволарын алмаштырып койдук, отопление салмашылды. Азыр болсо спорттун машыкчуу тетиктерин орнотконго даярдык көрүп аттык элек. Куруучулардын айтымында бул билим уясынын бир корпусу 1937 жылы, кийинкиси 1950 жылдары курулгандыктан жаңылоо иштерине муктаж эле. Ремонт боюнча айта кетсем, фундаменттин бекемдөө бышыкта иштери жүрдү, дуалдарында сетка менен курчап, торкрет методу менен бышыктадык. Андан кийин дуалдарын, перекрытие, покрытияларын баарын тең темирге алмаштырдык, чатырын жаңырттык, эшиктердерин жаңырттык. Ушул тапта оборудование, мебель, парталарын койгонго даярдыктарды көрүп атабыз. Буюрса 1 сентябрга толук кандуу окуучулар окууга кирет деп ишенимдебиз. Азыркы учурда Алтын Ордо конушунда курулуп жаткан мектепте курулуш монтаждоо жана ички инженердик тармактарды орнотуу иштери толугу менен аяктады. Эми жумушчулар мектептин айланасын жашылдандырып, көрктөндүрүү иштерин колго алды. Жалпы аянты 3521 чарчы метрди түзгөн билим уясы 480 орунга ылайыкталган. Бул мектеп 2021 жылы август айында башталган. Азыркы учурда сметалык баасы 99 миллион. Азыркы учурда 90%, 95% же бүтүп калды. Азыр көрүп аткандай бардык озелениялар бүтүп атат. Кудай буйруса 1 сентябрга тапшырып беребиз. Ичиндеги азыр чистовой краскалары болуп атат. Чистовой краскаларын бүтүрсөк эле же болду. Тапшырганга даярбыз уже биз. Азыр астында сыртындагы мебелдерди, отургучтарды орнотуп атабыз. Буга улай эле номер 75-6, 40, 73, 35 мектептердин аймагында курулуп жаткан окуу корпустарындагы иштер кызуу жүрүп жатат. Номер 20 орто мектепке кошумча корпус куруу иштери 60% аяктады. Мында курулушчулар бардык блокторду шыбап, терезелерди монтаждап гана тим болбостон, мектептин айланасын тосуу жана аймакты көрктөндүрүү иштери менен алек. Астолко отделка калды, отделка. Кафелдерди полдун баарын керамогрант эметип атабыз, шпаклевка кетип атат, столовойлорго кафель жасалып атат, потолочный работа гипсокартон башталды, класстарда армия срок коюлуп атат. Биз азыр бардык полный темп менен аракет кылып атабыз, 2 смен иштеп атат, ночь күндүзгү. Азыр бир 130-140 бала эмгектенип атат. Анан аракет кылып атабыз. Азыр мына основной биздики полный каркастар бүттү, кровля бүттү, мокрый фасад башталды, өзүңөр көрүп атасыңар. Ошондой эле Мурас Ордо, Ак Бата, Рухий Мурас, Ак Ордо, Ак Босого жана Көлмө конуштарында салынып жаткан мектептердин курулуш иштери аяктоо этабында турат.